Мен Молдоваев Жусуп Сералиевич, Ноокат районунун Абдырасул Абдыбаев атындагы орто мектебинин мугалимимин. Кадамжай районунун мугалимдеринин жылдын мыкты мугалими сынагы болуп калган экен. Мен бул аймак менен көптөн бери байланышып, улуттук тестке даярдоо багытында байланышып келемин. Ошондуктан бүгүн менин катарымда чыгышкар экен келип, ушуларга күбө болуп жатамын. Слайдтардан ошондой болгон чакта деле слайдтардан өтө чоң аракеттер болуптур, чоң изденүүлөр болуптур. Өзгөчө мына Молдонияз жатак мектебинин, анан жана Юрисов мектебинин мугалимдеринин даярдаган слайдтары бир топ көңүлгө толумдуу болуптур. Мен Окна гимназия мектебинин башталгыч классынын мугалими Эсенбаева Гүлалдам. Райондук жыл мугалими конкурсунун сынагы болуп, бүгүн мына мыкты мугалими болуп жеңип чыктым. Бирок бул конкурста менин бардык атаандаштарымдын бардыгы аябай жакты. Бардык атаандаштарым бардыгы таланттуу, бардыгы билимдүү. Мен бардыгына ийгиликтерди каалайм. Мени бул конкурска менин жамаатым колдоп келди. Мен бардык жамаатыма дагы ыраазычылыгымды билдирем. Мына биринчи орунду мен ээлеп алып, мындан ары дагы кийинки областтык конкурска дагы мен жогорку деңгээлде катышып келсем, бул менин эң жетишкен ийгиликтерим болот. Мен мугалимдик кесипти тандап алдым. Мен ага эч качан өкүнбөймүн. Мугалимдик кесип ушунчалык татаал болот, бирок ошону менен эле сыймыктуу болот. Мен балдарды аябай, балдарды сүйүп, балдарга билим тарбия берүүдө дайыма тынымсыз, өмүр бою эмгектенгенге дайыма даярмын. Мен Марказ аймагындагы Достук участкасынын башталгыч класс мугалими Абдыкадыр Орозбековдун 120 жылдык орто мектебинин башталгыч мугалими болуп иштеймин. Мен бүгүнкү жылдын мыкты мугалими Кадамжай райондук сынагына катышып өтө толкунданып турамын. Менин эмгек стажым 4 эле жыл болду. Бирок мен ар бир долбоорлордун үстүндө иштеп, бардык семинарларга катышып, ушул сынактан жеңип алып, ушул жерге катышып отурамын. Бүгүнкү сынак аябай шаңдуу, жакшы, акыйкат болду. Жюрилерге, уюштуруу комитеттерине барысына чоң рахматымды айтамын. Мындан ары да биз ушул тырышып, балдарды өстүрүп, тарбиялап, билим берип, эли жерин сүйгөн, эли жерине кызмат кылган, компетенттүү, ата-энесин сүйгөн, келечекте биздин мекенибизде тынчтыкты орноткон, экономикабызды көтөргөн балдарды тарбиялап келүүгө аракет кылабыз. Биздин акимге, Зав районубузга барысына чоң рахмат айтамын. Бүгүнкү кароо сынак аябай жакшы, акыйкат болду. Жана бардыгыбыз муну менен толкунданып сүйүнүп турабыз. Кадамжай районундагы эмгектенип жаткан мугалимдерди Кудай буйрса, ушу областтык эле эмес, ушу республикалык деңгээлдеги жылдын эң мыкты мугалими конкурсуна ушу катышууга даярдоо максат болгон. Мен ойлойм, ушу бүгүнкү конкурстун жыйынтыгы менен эң татыктуусун конкурстук комиссиянын мүчөлөрү тандап алып, биз райондук мамлекеттик администрация тарабынан атайын даярдалган бенектерди жана райондук билим берүү тармагынан, ошондой эле айыл өкмөтүнүн жетекчилери тарабынан ушул бенектер бар, ошол бенектерди тапшырабыз. Негизги максатыбыз жогоруда белгилегендей, ушул биздин мыкты мугалимди тандап алып, ушул мындан кийинки турларга жолдомо берип, колдоо максат. Эң негизги максатыбыз ушул. Ардактап сүйгөн кесибин, тили менен гүлдөгөн мугалимдерге алкыштан 45 мүнөт сүйлөгөн. Жүрөктөрдө эне болуп, жар болуп, сүйүү болуп жашаган аял. Жан дүйнөгө жаңы жашоо, жаңы дем берген айтуу бүткүс улуу сөз аял. Асмандагы айсымал, акырын басып келемин, ыйман адеп жылында иилип салам беремин. Шаркыраган кереметтүү суулардын жээгиндеги менин билим булагым, Молдонияз атындагы мектептен салам айтып, тизе бүгүп турамын. Юрисов атындагы орто мектептин башталгыч класс мугалими Гапарова Адинай. Урматтуу калыстар тобу, урматтуу кесиптештер, сиздердин баарыңыздарга жагымдуу маанай каалоо менен көңүлүңүздөрдү экранга бурмакчымын.
балдар менен бар байлыгым бакытым демек. Китеп акыл азыгы аттуу конкурсту жогорку деңгээлде өткөргөндүгүбүз үчүн баалуу белектер менен сыйландык. Эгерде жасоого уруксат берсең, түгөлүккө меники болот деген Кытай макалынын негизинде окуучуларда эмилгелүүлүктү, уюштурууга жөндөмдүүлүктү, өзүнө болгон ишеничин арттыруу менен Манастын 7 осуяттарынын бири табият менен таттуу мамиледе болууга үйрөтүү жана спорт ден соолуктун булагы дегендей башталгыч класстар арасында ар түрдүү Номер 5 талапкер кызыбыз Ирисов атындагы орто мектептин башталгыч класс мугалими Гапарова Адинай. 5 аймактарда тандалып, сиздердин маңдайыңыздарда 11 эң мыкты азыр таймашуу алдында турат. Биз Калыстар тобунун атынан уюштуруу тобуна чоң ыраазычылык билдирүү менен урматтуу ушул сынактын конкурсанттары силерге ийгилик каалайбыз. Ал эми Калыстар тобунан суранамын, талап кыламын, кара кылды как жарган калыстыкты көрсөтүп беришсе. Ал эми күйөрмандарга жакшынакай колдоп, ушул өзүңүздөр таптап чыгарган кыйындарды дем берип турсаңыздар. Мен жалпы бүгүнкү ушул кароо сынактын катышуучуларын жеңиши менен Калыстар тобунун атынан куттуктаймын. Уюштуруучуларга ыраазычылык билдиремин. Кудай сүйгөн пенденин эки коногу биркелет дейт. Бүгүнкү ушул шаңдуу майрамыбыз дагы бир Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин атайын бир төш белги менен сыйлоо жөнүндөгү буйругу келген экен. Адегенде ушул жакшылык менен баштап коюшка уруксат этиңиздер. Нурмаматов Кубанычбек Адилович маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйланды. Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин 2017 жылдагы 40-чы буйругунун негизинде тапшырылды. Министр Түгөлбай Казаков. Барыңыздарга белгилүү, областтык деңгээлде предметтик олимпиадада 6 окуучубуз 1-чи орунду алып, республикага барып катышып келишти эле. Ошолорго аз сертификаттарды, ошондой эле байгелүү орунду камсыз кылган окуучуларга грамоталарды тапшырып койсок. Сертификат 2016-2017 окуу жылындагы мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасынын 4-чү этабына катышкандыгы үчүн Кадамжай районунда Кыргызстандын 10 жылдык атындагы орто мектебинин окуучусу Камалова Айдайга тапшырылат. Кыргыз Республикасынын билим жана илим министри
Кудайбердиева. Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы мектеп окуучуларынын арасында өткөрүлүүчү Олимпиаданын республикалык турунда география сабагынан 2-нчи орунду камсыз кылгандыгы үчүн Марказ айыл аймагынын Кыргызстандын 10 жылдык орто мектебинин 11-нчи класстын окуучусу Камалова Айдайды ардак грамота менен сыйлайт. Аким Мадумаров. И акчалай 2000 акчалай сыйлык. Ушундай эле сертификат менен Кадамжай районундагы Ташбек Тургунов атындагы орто мектебинин окуучусу Рыспекова Гүлбарага тапшырылат. Ушундай эле сертификат министрдин атынан. Ошондой эле ушундай ардак грамота райондук мамлекеттик администрациянын 2000 сом акчалай сыйлыгы менен. Рыспекова Гүлбара республикалык олимпиадада 3-чү орунду камсыз кылгандыгы үчүн. Ошондой эле республикалык турга активдүү катышкандыгы үчүн Кадамжай районундагы 17-нчи Масалиев атындагы орто мектебинин окуучусу Саитова Аклайга тапшырылат. Акчалай 500 сом сыйлыгы менен райондук билим берүү бөлүмү тарабынан. Ушундай эле сертификат 17-нчи Масалиев атындагы орто мектебинин окуучусу Кубат кызы Камилага тапшырылат. Акчалай сыйлыгы менен. Ушундай эле сертификат Масалиев атындагы орто мектебинин окуучусу Бакирова Мээримге тапшырылат. Албетте мына бүгүн дагы 2 күндөн бери сынак болуп атат. Мен ойлойм бүгүн дагы абдан обед убагында дагы обед кылбай, сиздер дагы көрөрмандар дагы менимче чарчап, бирок ошого карабастан бүгүнкү ушул жакшынакай сынакка жакшы деңгээлде даярданып, жакшы деген орундарды алганыңыздар сиздер үчүн жана көрөрмандар үчүн бул дем болуп атса керек. Салымыңыздар бар, албетте ушул билим берүүнү көтөрүүдө. Анан Жусуп агайга айрыкча ыраазыбыз. Ноокаттан келип, Акрам Камбарович быйылдан кийин республикага чыгара турган кеңештеримди берем деп мойнуна алып атат. Ошондой китептерди да таркатты. Элиңиз менен тынч болуң. Ошол сөзүңүздөн өтөстөн чыгып, Кудай буйрса мына кызыбыз чыкты. Таптап байге кошосуп деп ишенебиз. Рахмат, сизде ишиңизге ийгилик болсун. Калыстар тобуна эч кандай кичине пикирлериңиздер жокпу? Наразычылык, мээрден бурмалоо болуп калды, тааныш билиш болду деген дооматтар жокпу? Менимче таблодо бардыгы көрсөтүлүп турду. Бардыгы акыйкат болду деп ойлоймун. Эгерде калыс болду десе бир кол чыгарып койбойсуздарбы? Рахмат. Катышуучулардан наразычылык жокпу? Туура эле болду окшойт, ишиңиздерге ийгилик. Биздин кызыбыз ошол Кадамжай районунун атын чыгарып, облуста жеңип, Кыргызстанга бизди бир даңсалап кесе деген жакшы ниетти билдиребиз. Акрам Камбарович, сизге чоң рахмат. Сиз районду жетектей баштагандан бери биздин ушул чыгаан мугалимдерибиз ар жылы сүкөлдү көрүп, жакшынакай илгам алып, жакшы эс алып келип атат. Кудай буйрса быйылдан кийин эгерде республикада келсе дагы карап турбайсыз деп ойлойбуз. Жакшы колдоолорду көргөзөбүз. Маданият бөлүмүнө дагы чоң ыраазычылык билдирели. Ушул сарайды берип, музыкалык жактан коштогондугу үчүн бардыгыңыздарга рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жалпы билим берүү кызматкерлеринин аттан гүлдү берип коеюн биринчи орунга. Сүрөткө түшүп алсак, анан кийин сиздер тапшырсаңыздар капа эмессиздерби?